Жалпы 554, дагы 48 жарандан коронавирус аныкталды. Ош, Бишкек, Нарын кайрадан алды да. Бүгүн 19 апрелге карата дагы 48 жарандан коронавирус аныкталды. Мындай маалыматты Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Алар төмөнкү аймактардын тургундары: Бишкек шаарында 9, Чүй областында 2, Ысык Көл областында 2, Ош областында 7, Ош шаарында 9, Жалал Абад областында 9, Нарын областында 11, Баткен областында 1. Муну менен вируска чалдыккандардын жалпы саны 554 жетти. Маалымат Булак Супер KG. 70 жаштагы атага жардам керек. Саламатсыздарбы? Чүй районунун Акбешим айылындагы 70ке чыккан чалдын абалын көрсөтүп коюңуздарды өтүнөм. Ушул үйдө кышты оор кыштап, эми иштейм деген убактысында мынтип карантин болуп калды. Багар көрөрү жок болуп жатат. Биз кошуна турабыз. Ал кишинин телефону 77 менен 06 36 92. Кайталайбыз. 77 менен 06 36 92. Аты Кемел. Өзүнүн балдары жок, бакма баласы бар, бирок каралашпайт. Көргөн эмеспиз, өзү бар дейт, бирок келбейт. Кызы Казакстанда жашайт, бирок келбейт. Мурда Миясо комбинатында шофер болуп иштечү экен. Туркияда бир кылым жашаган аял коронавирустан айыкты. Туркияда 107 жаштагы аял коронавирустан айыкты. Бул тууралуу туркиялык басмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 7 апрелде Хаван Кара деңиз аттуу аял дене табы жогору болуп жетөлүп жатканын айтып, Стамбулдагы Илим Изилдөө клиникасына жеткирилген. Андан коронавируска тест алынып, жыйынтыгы чыгып, коронавирус чуктурган аныкталган. Бейтап бир жумадан кийин жакшы болуп ооруканадан чыккан. Дарыгерлер мындай көрүнүшкө таң калышып, Бейтаптын иммундук системасы аябай күчтүү экенин айтышкан. Учурда Хаван Кара деңиз үй карантининде. Акыркы маалыматтар боюнча Туркияда 82.329 жаран коронавирус чуктуруп, анын 10.453 айыкты. Каза болгондор 1.890 жетти. Маалымат Булак Назар News KG. Жунушалиев менен Орозалиевди кызматтан айдабаса абал чатакпы. Бишкекте көп катуу үйлөрдөн күнү-түнү ырдаган жаштар, мастар, кыскасы ызы чок. Кары картаңдарга, уурларга тынчтык беришпей калышты. Ал эми күндүз топтошуп ойногон балдар. Дейле адамдардын көчөлөрдө саны арбыганы кандай? Коопсуздук абалдын эрежелери сакталбай. Дээрлик башаламандык өкүм сүрүүдө. Коронавирусту жуктургандар 500дөн ашып кетти. Дагы курчуса катебиз. Ички иштер министрлигинин башчысы Кашкар Жунушалиевдин коомчулукка кадыры болбосо, анан комендант Алмаз Орозалиевди ким укмак эле? Ушундай оор шартта Жунушалиевдин демилгелүү иштегенин көрбөй атабызго, же кызматтан акыр алынарын билип калып кайдыгерликке баратабы? Айтор аброю жешилгендерге бийлик таянып алып, кайсы туңгуюкка баратканы белгисиз. Өкмөттүн бардык бутактарындагы шалакы кадрлардын айынан наразычылыктар курчуп баратат. Кадрлык реформа болобу же көйгөйлөр менен кошо күзгө барып жыгылабызбы? Маалымат Булак Арва KG. Аксы районунда бычакталган келин каза болду. Ага кайнеси шектелүүдө. Аксы районунда бычакталып 35 жаштагы келин каза болду. Бул тууралуу областтык милициянын маалымат катчысы Нурдин Жантаев билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 18 апрелде катталган. Дербент шаарынын 35 жаштагы тургунунун өз үйүндө бир тууган кайниси ич тарапка бычак сайган деп шектелүүдө. Ал окуя болгон жерден качып кеткен. Ал эми жабырлануучу ооруканага жетпей каза болгон. 30 жаштагы шектүү жигит окуя болгон айылдан качууга аракет кылып жаткан учурда ыкчам иш-аракеттер негизинде колго түшүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жаза кодексинин 138-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Милициядан учурда тергөө иштери жүрүп жатканын, окуянын эмнеден келип чыкканын кийинчерээк маалымдай турганын айтышты. Капотко сүйрүлүп, жерге жыгылып, Бишкекте милиционерди сүзгөн учурдун видеосу. Интернетке Бишкектеги санитардык карантиндик постто турган милициянын кайгыл кызматынын инспекторун унаа койдуруп кеткен учурдун видеосу тарады. Кадрдан унаа жүрүп баратканда милиционердин ага сүйрүлүп баратканын көрүүгө болот. Бир аз убакыттан кийин жерге кулаган. Эске сала кетсек, 17 апрель күнү саат 12:40 Борбор Калана, Салиев жана Курманжан Датка көчөлөрдүн кесилишинде белгисиз айдоочу милиционерди сүзүп, из жашырып кеткени айтылат.
Инспектор ооруканага жеткирилип, кылмышка шектүү изделип жаткан. Көп өтпөй милиция кызматкерин сүзүп кетти делинген айдоочу укук коргоо органдарына өзү келген. Эл заманды өзгөртөбүз. Ал үчүн өзгөрөлү өзүбүз. Бирөө бизди жаман десе, сабатсыз, сасык десе, кел жууналы. 5 мал койсун жок дегенде 2 мал. Көргөн китебиңди колуңа ал. Убакыт барда окуп кал. Кыйын болсо башка тилди үйрөнүү жок дегенде кыргыз тилин билип ал. Бош убакыт бар. Аз дегенде 10 күндөй. Скучно болсо эмне кыларды билбей, чоң апаң, атаң, апаңа деле скучнабы? 5 бармак жаса, дастаркон сал. Уруңду, санжыраңды билип ал. Кыргыз кийин кайда барат? Санжырасыз, салт санасыз эмне калат? Мына ошол санжырасын, салт санасын билбегендер, өзүн эң эле сабаттуу эсептегендер. Кыргызга сөз тийгизсе капыстан. Анда мисаларды сен колго ал. Жуттуу мынде, көптүү элемде. Куру сөз эмес, ишиң менен далилде. Ошентип кыл, далилде. Анан сага кыргызым. Сөз тийгизсин. Менин атам жок. Мен калышкан. Бүгүн апасы өтүп кеткен. Кайтадан ишин иштебейт. Бизге эч ким жардам бере турган адам жок. Эми бир эле камалып кетсе. Эч ким жардам бере албайт. Ошон үчүн кечирим сурайбыз. Өлкөдө карантин качан алынышы мүмкүн? Жооп. Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбот Үсөнбаев коронавируска байланыштуу киргизилген карантиндик чаралар качан алынышы мүмкүн экендигин айтып берди. Биздин алдын ала божомол боюнча келе жаткан аптада коронавирус жуктургандардын санынын көбөйүшү болот. Бирок анын аркасынан турукташуу жана илдетке чалдыккандардын санын азайышы башталат. Андан кийин биз ошол өзгөрүүлөргө жараша эпидемиологиялык кырдаалга көз салып өзүбүздүн сунуштарыбызды даярдайбыз. Кырдаал көзөмөлгө алынгандан кийин карантиндеги иш-чараларды жеңилдетүү жана андан ары карантиндик чараларды алып салуу тууралуу сөз кылуу болот, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 19 апрелге карата коронавирус жуктурган 48 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 554кө жетти. Алардын ичинен 133 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 5 адам каза болду. Ала Мүдөндө постто тургандар менен белгисиз адамдардын ортосуна жаңжал чыгып ок атылды. Ала Мүдөн районунун Арашан айылында белгисиз адамдар квадроцикл менен пост аркылуу өтүүгө аракет жасашкан. Бул тууралуу бүгүн 19 апрелде Чүй районунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча окуя кечээ 18 апрелде болгон. Милицияга Арашан айылында белгисиз адамдар тарабынан бир нече жолу ок атылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Белгисиз жарандар окуя болгон жерден качып кетишкен. Окуя болгон жерге тергөө тобу барып, саат 3:30 чамасында пост аркылуу 10го жакын адам квадроцикл менен өтүүгө аракет жасашканын аныкташты. Постто жергиликтүү тургундар нөөмөттө турган. Алар топ адамдарды өткөрүүдөн баш тартышкан. Ошол учурда эки тараптын ортосуна жаңжал чыгып, посттон өтүүгө аракет жасаган адамдар тарабынан бир нече жолу ок атылган. Жергиликтүү тургун арыз менен милицияга кайрылды. Бул факт жаза кодексиндеги 266-берене боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда Instagram тармагында акчаңызды көбөйтүп беребиз деген шылуундар пайда болду. Алардын ондогон баракчалары болуп, тордо илинген адамдардын саны да карбын. Акчаңызды көбөйтүп беребиз деген сунуш менен адамдарды алдап, номерин акчага тартып алып, андан соң аларды кара тизмеге салып жок болуп кетип жатканы тууралуу айтып, окурман кайрылган. Мыйзам иштеш керек да. Ушундайларга мен 4000 сом мен алдандым. Ал эми башкалар 15 000. 7 000 салгандар эмне болот? Берген номерине чалсак, алып тыңшап коюп өчүрүп салып жатат. Ал номер 707 299 429 ушул номер деп билдирди ал. Эскерте кетсек, акча жөн эле эч качан көбөйбөйт. Бирөө сизден аз акча алып, аны көбөйтүп бербейт. Алданып калбаңыздар мындай шылуундарга. Бул маалыматты болушунча жакындарыңызга таратыңыз. Мындай баракчалардан сак болуңуз. 2 күндөн кийин көбөйтүп бербейт, 2 күндөн кийин паролуңузду жибериңиз, сизди 15 мүнөттүк текшерүүдөн өткөрүшүбүз керек, сиз бизди алдабагыдай болуңуз деп ошентет. Ал жиберсең, паролун жиберсең
текшерүүдөн өтпөй калды сиздин паролуңуз деп черный списокко салып салышат. Анан мен башка эмеден жазсам, башка аккаунт менен кирип эмнеге алдайсыңар, акчамды кайра салып ийгиле десем, биз сенин акчаңды салып албайбыз, биз деген каякта бир зекпиз, анан мындайбыз, тиндейбиз деп элдердин баарын алдап жатат. Уже канча киши алданып атат да, бир аккаунту бар экен, ошого комментарий жаздырып кирсем, бүт эле мошенниктер мындай тиндей деп ошентет да. Аккаунтуңду алып, паролуңду алмаштырып, өздөрүнүн атынан кайра салып жибердик. Чоң рахмат деп биздин атыбыздан жаза алмалап ошентип эме кылып атышат да.